Анда сіздерге тапсырыш керек, осы тапсырғаннан акция түзіп тұрып, әрбір бай которлардың алдында. Ат башы районунда 2022 жылдын 1 январынан тартып 2023 жылдын 31 декабрына чейинки мезгил аралыгына карата жергиликтүү бюджеттин түзүлүшүнө, аткарылышына карата эсептөө палатасынын Ысык Көл жана Нарын облустар боюнча аймактык бөлүмү тарабынан аудит жүргүзүлдү. Анын жыйынтыгында каржылык бузуулардын жалпы суммасы 121 миллион 933 миң 800 сомду түзгөн. Анын ичинен 114 миллион 705 миң 800 сому калыбына келтирүүгө тийиш болсо, 113 миллион 319 миң 600 сому калыбына келтирилген. Кыргыз Республикасынын колдомодогу ченемдик укуктук актыларынын талаптарын сакталбашы болуп саналат. Анын ичинде Кыргыз Республикасынын бюджеттик тутуму тиешелүү бюджетине каражаттардын чегерилбеши, бюджеттердин каражаттарынын максатсыз пайдаланылышы, каражаттарды бирдиктүү казыналык эсептен четтеп өтүү менен пайдалануу, капиталдык салымдарга бюджеттик каражаттарды пайдалануудагы жана курулуш иштерин аткаруудагы бузуулар. Каржылык мыйзам бузуулар мамлекеттик казынанын каражаттарын максатсыз пайдалануу, бирдиктүү казыналык эсептен четтеп өтүү менен пайдалануу, мүлктөн жана акчалай каражаттардын кем чыгуусу, тастыктоочу документтери жок товардык материалдык баалуулуктарды жана мүлктү эсептеп чыгарууда катталган. Мындан тышкары эки бухгалтердик эсеп жөнүндө ченемдик укуктук актыларын бузуулар жана эки мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү башка бузуулар, 4 башка жол жоболук бузуулар аныкталган. Мындан тышкары өз учурунда бухгалтердик эсепке негизги каражаттарды эсепке албоо, муниципалдык мүлктү сакталышын камсыздалбашы болуп саналат жана бухгалтердик эсепти жана финансылык отчетту жүргүзүү талаптары сакталбашы. Мындан тышкары мамлекеттик сатып алууларды процедураларын бузуу болуп саналат. Аудиттин жыйынтыгы боюнча президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнө, райондук мамлекеттик администрациянын башчысына, айылдык кеңештин төрагаларына аудит жүргүзүлгөн айыл өкмөттөргө, мекемелерге жана ишканага аныкталган каржы бузууларды жана кемчиликтерди жоюу боюнча жазма буйруктар жана сунуштар айтылды. Биз үчүн бүгүнкү коллега абдан бир маанилүү болду. Финансылык бузуулардан негизинен өз убагында материалдык баалуулуктар, техникалардын баланска коюлбагандыгы, дебитордук карыздар бухгалтердик учетко алынбагандыгы факттар болду. Бирок жалпы район боюнча 114 миллион 700 миң сом акча бузуу табылган болсо, бирок бүгүнкү күнгө 113 миллион 400 уже калыбына келтирилди. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кетирилген кемчиликтерди жакынкы аралыкта жоюу боюнча иш алып барып, кайрадан маалымат беришмекчи. Нургүл Курманалиева, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.